Жума күнгө даярдалган күндеми маалыматтык программасынан толукталган кечке чыгарылыш менен таныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Августта Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын базасында ички органдарды трансплантациялоо боюнча алгачкы операция жасалат. Бул тууралуу президенттин катышуусундагы кеңешмеде айтылды. Кара сууда жер көчкү жүрүп 39 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Сузак районунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 июнда дары-дармек өнүктүрүү үчүн тийиштүү шарттар түзүлбөгөнүн сындады. Кеңешмеде министрликке караштуу Кыргыз фармация ишканасына бөлүнгөн каражат Бишкектеги Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын базасында ички органдарды трансплантациялоону уюштуруу мүмкүнчүлүгү каралды. Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 30 миллион сом мамлекеттик насыя алынган. Дары-дармек өнүктүрүү боюнча алдыңкы 7 чет өлкөлүк завод менен келишимдер түзүлгөн айтылды. Бул чара өлкөдөгү дары-дармекке болгон муктаждыктын 30%-ын жабууга мүмкүндүк берет. Үнөмдө 115 миллион сомду түзөт. Садыр Жапаров Кыргыз фармация ишканасына азыркыга чейин бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнбөгөнүн сындады. Мындан тышкары Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын базасында ички органдарды трансплантациялоону уюштуруу маселеси каралды. Оорукананын жетекчилиги мекеме мындай операцияларды жасоого даяр экенин, бул үчүн керектүү ресурс бар экенин маалымдады. Үстүбүздөгү жылдын август айында органдарды трансплантациялоо боюнча биринчи операцияны өткөрүү пландалууда. Келечекте бул оорукана Борбор Азиядагы алдыңкы медициналык борбор болот. Президенттин маалыматында Кыргызстанда мындай операциялар 10 000 АКШ долларынын тегерегинде болот. Урматтуу министрлер, мына көрдүңүздөрбү? Мурда биздин жарандар 5-6 мамлекетке чыгып, бөйрөк алмаштырып, боор алмаштырып келип жүрөт, мына. Не деген азаптарды көрөт? Жатаканасынан азапты көрөт, жолунан, самолетунан, анан еще төлөйт. Мына эми булар бүт барын бизге үйрөтүп берип, условиялардын барын түзүп берип туруп, анан кийин берели Орто Азиянын өлкөлөрү бизге келет деп отурат мына. Жаманбы? Тескерисинче бизге келип калат экен го. Анан бут тозбогула. Тескерисинче жардамдарды бергиле. Жеке кызыкчылык үчүн ошол больницага кирип алып туруп, жана ар кайсы жерден бут тозуп аткандардын барын жок кылгыла. Сразу айдагыла бүт барын андайлардын барын тең. Андайлар да бар экен, мен бүт маалыматын алдым толук. Сиз көзөмөлүңүзгө алыңыз ошондой. Биргеликте мына түрк бир туугандар менен биргеликте ошолорду көзөмөлгө алгыла. Жеке кызыкчылыгын көздөгөн, ош жерге дары түртүп ийемин же болбосо бир кадрымдап келип коем деген жеке кызыкчылык болбосун. Кыргызстанда электросамокаттарын тебүүнүн эрежелери боюнча мыйзам долбоору даярдалууда. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Учурда электросамокаттары жаштар арасында популярдуулукка ээ болуп, аны тебүү кадимки көрүнүшкө айланган. Бирок жаштар электросамокаттар менен катуу ылдамдыкта чоң жолдордо жүрүп, ар кандай кырсыктарга кабылышууда. Мындан улам даярдалып жаткан мыйзам долбоору самокаттарды башкаруу эрежелерин өзүнө камтыйт жана колдонуучуларга тийиштүү талаптар коюлат. Учурда шаар көчөлөрүндө мына ушундай электр самокаттары орнотулуп, каалоочу жарандар атайын тиркеме аркылуу акчасын төлөп, пайдаланып жатышат. Албетте мындай электр самокаттары алыс жолду жакындатууга, сейилдөөгө, ошол эле учурда экологиянын таза сакталуусуна да кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизүүсү мүмкүн. Деген менен мына ушул самокаттарды тээп, чоң жолго чыккан жаштардын дагы саны көбөйдү. Мындан улам жол эрежесин сактабагандыктан жол кырсыктары дагы катталууда. Чындыгында Кыргызстанда жол эрежеси боюнча мыйзамдарда электр самокаттарын тебүү эрежелери жазылган эмес. Тилекке каршы чоң жолдун жээгинде катуу ылдамдыкта самокатты тепсең да тийиштүү чаралар көрүлбөйт. Жыйынтыгында адам өмүрүнө коркунуч жаралат. Андыктан самокат тебүүнүн да өз эрежеси болуусу керек деген Жогорку кеңештин жыйынында депутат Марлен Маматалиев билдирип чыкты. Канчалаган кызыктар болуп атат, жолго чыгып кетип атышат, ал эмес пешеходдордо жүргөндүн эрежесин билбей барып пешеходдорду сүзүп атат.
атат. Айтор булар дагы сөз түрдө иретке келтириш керек. Анткени ар бир кадамда карап көрсөңүздөр алардын саны көбөйүп келатат да. Учурда Бишкек шаарында атайын келишимдин негизинде эки чоң компанияга электр самокаттары үчүн 60 локация берилген. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинен билдиришкендей, аталган компаниялардын кызматкерлери жарандарга самокаттарды тебүүдө жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Сандрен компаниясына 41 локация берилген. Кийинки компаниянын атын унутуп атам, аларга 20 локациядай берилген да. Жаңы мисалы үйрөнүп баштаган үйрөнчүктөргө дагы ошо жерде шарт түзүлгөн да. Сандрен бизге 2-3 жолу келип эме кылган, кайрылып, мындай кылып атабыз, если эме суроолор болсо бизге жиберсеңер болот. Биз милиция кызматкерлери жол эмелери менен бирдикте иштешип атабыз, ошо жерлерде келип үйрөнсөңөр болот деп бизге эме маалымат берген. Ал эми самокат колдонуучулары коопсуздук эрежелеринин сакталуусу үчүн шаар ичинде велосипед жолчолорун көбөйтүү керектигин айтышууда. Ооба, жол эрежесин биз чоң жолго чыкпай элебиз. Кечинде болот, машина жокто чыгып калабыз кээде шашып аткандачы. Ата киши көптө, машина көптө жолго чыкпай элебиз. Ошондой учурлар көрүп атасызбы сиз башкалардан? Көргөм, повороттордон, кээ бирки жерлерден жолго чыкпаса да катуу кайрылып, эл көп жерден элдерди коюп кеткенин көрүп атабыз, өздөрү кулап, травмаларды алганын көрүп атабыз. Эгер велодорожка ушундай нерселер болсо, ал эрежелер көп бузулбайт деп ойлойм да, жеке оюм. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан жол эрежелерин сактоо боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу атайын сунуштар даярдалып жатканын маалымдады. Ага ылайык самокаттарды колдонуу эрежелери так аныкталып, жарандарга тийиштүү талаптар коюлат. Эгер эреже бузуу аныкталса, жоопкерчилиги сөзсүз каралат. Кайсыл жерде самокаттарды токтотууга болбойт деп. Биринчиден темир жол, поезд жүрүүчү жолдордо, көпүрөлөрдүн үстүндө, туннелдердин ичинде кооптуу кайрылыштарга, жөө өткөлдөргө жана ага жакын болгон 5 метр аралыкка чейинки жерлерге самокаттарды токтотууга болбойт деген норманы киргизип атабыз. Велосипедтер менен жүрө турган жолдор жок болгон учурларда анда обочина жолдун жээгинде же тротуарлар менен жүрүүгө болот деген норманы киргизип атабыз. Эгерде күндүн түнкү убактысында боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө самокаттарда фонариктердин, фаралардын болуусу зарыл. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик органдардын жетекчилеринен же алардан жакын туугандарынын атын сатып кылмышка баргандарга карата катуу чара көрүлөрүн эскертти. Мындай фактылар болгон учурда УКМКнын нөмөт бөлүмүнө 0312 62 05 85 же 0312 66 04 75 номерлери аркылуу кайрылууга болот. Атайын кызмат кечээ Камчыбек Ташиевден уулумун деп алдап башка адамдардын мүлкүн тартып алган адам кармалганын билдирген. Кылмышка шектөө Кыргызстандын жаранынын Toyota Prius унаасын Россия жаранынын 400 000 рублен коркутуу жолу менен алып кеткен. Мындан башка да окуялар катталган. 2022 жылдын март айында УКМК Ташиевдин өкүлү баласы ишкерден опузалап акча талап кылды деп кармалгандыгын билдирген. Ал эми 2021 жылы Садыр Жапаровдун агасынын атын сатып 1,2 миллион доллар алмак болгондор колго түшкөн. Сокулук районунун Жаңы Пахта айыл аймагынын турак жай коммуналдык чарба бөлүмүнүн адиси жана аталган айылдын тургуну кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Аларга кылмыш жаза кодексинин 379 беренеси жана 209 беренеси боюнча айып тагылды. Бул факты боюнча УКМК тарабынан кылмыш иши козголуп, анын алкагында аталган адамдар жасалма документтерди жасап, жалпы аянты 13 гектардан ашык айыл чарба багытындагы жер тилкелерин мыйзамсыз каттап алышканы аныкталган. Муну менен алар мамлекетке 7 миллион сом зыян келтирген. 15 июнда Сокулук районунун Жаңы Пахта айыл өкмөтүнүн адиси жана аталган айылдын тургуну кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө жүргүзүлүүдө.
Нарын облусунун башчысы Алтынбек Эргешев Кытайдан Кыргызстандагы элчиси Ду Девенди кабыл алды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жолугушууда коңшу Кытай эли менен достук жана кызматташтык мамилени арттыруу, соода-экономикалык байланыштарды бекемдөө, билим берүү тармагында тажрыйба алмашуу, туристтерди тартуу, жүк өткөрүүнүн сапатын жакшыртуу, импорт-экспорт жаатында сүйлөшүүлөр жүрдү. Ду Девен Торугарт көзөмөл өткөрүү пунктун модернизациялоо боюнча жумуштар башталганын, калган маселелер боюнча элчи катары жардам берерин айтты. Ошондой эле Нарындагы 10 студентти Кытайдын каржылоосу менен Пекинде окутуп берүү убадасын берди. Ду Девен жолугушуудан кийин Торугарт көзөмөл өткөрүү пунктуна барды. Андан соң Нарын мамлекеттик университетинде Кытай тили жана маданияты борборунун ачылышына катышты. Оштону Кара Суу районунда жер көчкү жүрүп 39 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлады. Ага ылайык аталган райондон Папан айыл өкмөтүнүн Кожо Келең айылында эски жер көчкү активдешкен. Жер көчкүнүн болжолдуу көлөмү 100 000 кубту түзөт. 5 турак үйгө коркунуч жер алгандыктан 39 тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Ал жака жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин адистери барып, жер көчкүгө атайын белги орнотуп, мындан кийин тыкыр көзөмөлгө алмай болушту. Өзгөчө Кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаменти бул аймакта жер көчкү жүрүү коркунучу бар экендиги тууралуу корутундуну 9 июнда чыгарып, жергиликтүү тургундарга көчүүнү сунушташкан. Бүгүн Ошто Фергана чөлкөмүндө жана Алай кырка тоолорунда өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн сактоо жана коргоо темасында тегерек стол болуп өттү. Иш-чара 17 июн эл аралык кургакчылыкка жана чөлгө айланууга каршы күрөшүү күнүнө карата уюштурулган. Тегерек столдо мыйзамсыз аңчылыкка каршы күрөшүү, эко билимди жогорулатуу менен экологияга салым кошуу, элдерге жаратылышты коргоо максатында жалпы маалыматты жеткирүү иштерин күчөтүү зарылдыгы. Кургакчылыкка каршы күрөшүү үчүн эң биринчи кезекте жаңы токойлорду түзүү керектиги айтылды. 17 июн эл аралык кургакчылыкка жана чөлгө айланууга каршы күрөшүү күнү. Буга байланыштуу бүгүн Ош шаарында табиатты коргоо боюнча тегерек стол болуп өттү. Анда Фергана чөлкөмүндө жана Алай кырка тоолорунда өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн сактоо жана коргоонун айланасында сөз болду. Президенттин жашыл барасы боюнча эмелерин колдойбуз. Биздин негизги уюмдун негизги максаты бар. Негиз биз билим берүү министрлиги менен өзүнчө келишимдерибиз бар, экологиянын айланчылыгын коргоо эмелери менен келишимдерибиз бар. Андан тышкары мектептер менен иштедик, биз мектептер иштедик, Карагул жакка барып келдик, музейинде болуп, улуттук парктар менен эме кылып атабыз. Жакында экология күнүнө карата иш-чара өткөздүк. Тегерек столдо мыйзамсыз аңчылыкка каршы күрөшүү, эко билимди жогорулатуу менен экологияга салым кошуу, элдерге жаратылышты коргоо максатында жалпы маалыматты жеткирүү иштерин күчөтүү зарылдыгы, кургакчылыкка каршы күрөшүү үчүн эң биринчи кезекте жаңы токойлорду түзүү керектиги айтылды. Экологиялык билим берүүнү биз керек болсо бала бакчадан, мектептен, жогорку окуу жайлардан, ар бир мекеме уюмдардан башташыбыз керек. Экологиялык билим болбосо биз бүгүнкү күндө табиатты сактай албайбыз, коргой албайбыз. Кийинки муундар үчүн биз табиатты жакшынакай кылып өткөрүп бере албайбыз. Каалаган адам барып мына аңчылык кылып жүрүп атпайбы? Каалаган адам барып токойду кыйып атат. Каалаган адам барып жайлоонун мында аңтер-таңтер кылып, каалаган жеринен кен казып алып аткандыгы бүтүндөй ушул жаратылыштагы өзгөрүү тенденцияларын биз көз көрүнө ушул өзгөчө эгемендүүлүк жылдарында көрүп атабыз. Бул эмнеден кабар берет? Демек мурда союзду биз канчалык жаман көрбөйлү, мыйзамдар сакталып келгендигин айтышым керек. Бүгүн бизде эң сонун мыйзамдарыбыз бар, эң сонун мамлекеттик ошол экология көзөмөл кыла турган органдарыбыз, укук коргоо органдарыбыз бар. Бирок натыйжасы ушул экологияны коргоодо төмөн экендигин мен ачык эле айткым келет. Ошондой эле Кыргызстандагы пайдалуу өсүмдүктөрдүн азыркы учурдагы абалы жана өлкөдө байырлап кызыл китепке кирген ак элбирстердин жашоо образы, алардын саны, коргоо көбөйтүү жана сактоо маселелери тууралуу маалыматтар айтылды. Тегерек столдун бирден бир максаты экологиялык көйгөйлөр менен биргелешип күрөшүү, тажрыйба алмашуу болуп саналат. Мисалы өнөр жай тармактарына, курулган өнөр жай тармактарына эң негизги жашыл мурас акциясы боюнча ушу экологияга тийгизген таасир боюнча талаптарды аткаруу боюнча көзөмөлдөр жүргүзүлүп жатат.
Бейле кетсек, тегерек стол Германиянын жаратылыштык коргоо союзу тарабынан уюштурулду. Буга чейин Баткен, Жалал-Абадда ушул сыяктуу иш-чаралар өткөзүлгөн. Асел Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош. Сузак районунда кылкандуу дан эгиндерин жыйноо иштери башталды. Райондон Кара Дарыя айыл өкмөтүндө учурда дыйкандар түшүмдө жыйноо иштерин кызуу жүргүзүп жатат. Учурда райондо 57 комбайн болсо, анын 50-сү дан эгиндерин жыйноо боюнча толугу менен даяр. Буга улай эле дыйкандар түшүмдө туруктуу баада сатуу үчүн райондук бийлик тарабынан аракеттер көрүлгөн. Толугураак кезектеги сюжетте сөз болот. Сузак районунун Кара Дарыя айылынын тургуну Оразалы Матисаков бул жылы 65 сотык жерге Өзбекистандан буудай уругу алып келип эгишкен. Учурда дыйкан эгинин толугу менен ордуруп 6 тоннага жакын түшүм алган. Быйыл мына ошол жерге дыйканчылык кылып, Өзбекистандан буудай уругу алып келип, ошол жерге эктик эле. 65 сотык жерден 80ден келтирди буудай, жакшы. Мол түшүм берди. Мындан кийин макеге издеп туруппуз жүгөрү 60 күндүк. Анда Кудай кааласа жыйнаштырып алабыз. Ошол бизде дыйканчылык. Кара Дарыя айыл өкмөтүндө кылкандуу дан эгиндери 82 гектар жерге эгилген. Учурда 7 комбайн иштеп, эгин талаанын 45%-ын бүтүп калышкан. 42 гектары арпа, 40 гектары буудай. Дан эгиндерин жыйноодо бир жумадан бери катуу иш башталды. 7 комбайн иштеп атат, 45% орулуп жыйналып бүтүп калды. Процент натыйжа боюнча 40%ден жогору болуп атат. Дыйкандардын манайы өтө сонун. Сузак району боюнча кылкандуу дан эгиндерин жыйноо биринчилерден болуп Кара Дарыя айыл өкмөтүндө башталган. Райондук бийлик тарабынан кылкандуу дан эгиндерин өз убагында сарамжалдуу жыйнап алуу боюнча штаб түзүлгөн. Буга улай эле дыйкандар түшүмүн туруктуу баада сатып алуу үчүн да тийиштүү аракеттер көрүлүптүр. Сузак району боюнча ушул күндөрдө bir айыл өкмөттө, Кара Дарыя айыл өкмөтүндө кылкандуу экендерини жыйноо иштери башталды. Буга чейин Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын буйругу чыгып, райондук штаб түзүлгөн. Кылкандуу дан эгиндерини өз убагында тез күндөр ичинде сарамжалдуу жыйнап алуу боюнча штаб түзүлгөн. Штаб азыр өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат, отурумдарды өткөрүп, тийиштүү өкмөттөргө тийиштүү тапшырмаларды берген. 23%-тан ылдый болгон буудайды мамлекет тарабынан сатып алууга ушундай нерселер жолго коюлган. Быйылга деле ушундай азыр даярдык көрүлүп атат. Айыл чарба министрлиги тарабынан баа дайындалуу күтүлүүдө. Ушул күндөрдө баалар дайындалып калса, мамлекет тарабынан кепилденген баада мамлекеттик резервтер фондуна буудай сатып алынат. 132 даны оруп жыйноочу комбайндын 80% бүгүнкү күнгө даяр. Калгандары азыр ремонт болуп жаткан учуру. Ошол акыркы ремонтторду жанагы өрт коопсуздугуна каршы жанагы шаймандарын даярдашып, герметизацияларын даярдашып, даярдыктар көрүп жаткан учур. Жалал-Абад облусу боюнча 132 дана комбайн бар болсо, анын ичинен бүгүнкү күндө 91 оруп жыйноого даяр. Күздүк жаздык кылкандуу дан эгиндердин аянты 34 000 гектардан ашат. Дан эгиндердин жыйноо гектарына 5 000 сомдон башталган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бишкек балыкчы багытындагы поезд каттамы жанданды. Жыл сайын жайкы туристтик сезондо багытын түзгөн каттам бүгүн өз ишин баштады. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жүргүнчүлөр үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө. Поезддин вагондорунда шарттар жакшырып, кызмат көрсөтүү жогору. 16 июндан тарта Бишкек балыкчы багытындагы поезд каттамы жанданды. Эми жарандар жайкы туристтик сезон учурунда ысык көлгө эс алуу үчүн поезд аркылуу бара алышат. Каттамдын алгачкы күнүнөн тартып жүргүнчүлөрдүн саны көп, алардын көпчүлүгү эс алуучулар. Эки неберемди поездду көрсөтөйүн, природаны көрсүн деп кетип атам. Буйруса. Кудай ачкына биринчи жолу чеберелеримди алып кетип атам. Ойноп кетсин, көрүп келсин көлдү деп. Сүйүнүп кетип атышат. Биринчи жолу кетип атабыз, эми. Я думаю, понравится детям. Все удобствен, телевизор бар экен, холодильник бар экен. Вот балдарды ойнотуп
келейлик деп кетип атабыз. Жолду көрсөтүп, природасын көрсөтүп, şu голубой стекольни көрүп, ошол чогулуп келейлик. Поездын курамына панорамалык терезелери, кондиционер, сыналгы жана башка техникалык каражаттар. Ошондой эле муздак жана ысык суу менен камсыздалган люкс вагон бар. Мындай шартты түзүү менен жүргүнчүлөргө жагымдуу атмосфера жана ыңгайлуулукту жаратуу. Кыргыз темир жолу ишканасы шарттарды жакшыртуу иштери уланаарында кошумчалап жатышат. Бизде в данный момент 3 сидячий, bir люкс вагон и плацкарт вагондар бар. Плацкарт вагонда 81 орунду, люкс вагон 51 орунду, сидячий месталар 52 орунду. Ичинде кулерлер жайгашкан, кондиционерлер жайгашкан, телевизорлор жайгашкан. Шарттар жакшы түзүлүп атат. 6 вагону бул жалпы вагондор, бирөөсү люкс вагондор. Жалпы жонунан 450 орун каралган. Андан тышкары айта кетчү нерсе, алдын ала каалаган убакытта биздин Бишкек 2 вокзалына, кассаларына келип билет сатып алса болот. Ал эми сапар учурунда жүргүнчүлөрдү тажрыйбалуу адистер коштойт. Кызмат көрсөтүү жана тейлөө сапаттары да жогору. Мындан тышкары коопсуздук жагы да каралган. Кыргыз темир жолдун айтсам, бул өтө ыңгайлуу. Жүргүнчүлөргө коопсуздук жагынан дагы барлык шарттары жакшы деп айтсам болот. Чет-өлкөлүктөрдүн баалаганы менин оюмча жакшы эле. Себеби дегенде эси жакшы болбосо киши каттам аз болмок. Каттам азыр жакшы болуп атат. Мына вагондор 7-8 даже жайкы мезгилде, вот немеде сезон убагында 10 вагонго чейин болот. Бишкек балыкчы багыты 2023-жылдын 16 июнунан тарта жума, ишемби, жекшемби күндөрү, андан кийин 17 июндан 31 августка чейин күнүнө каттап баштайт. Бишкектен жүргүнчү поезд саат 7:40 чыгып, балыкчы шаарынын Озерная көчөсү Үчү дарегинде жайгашкан станцияга саат 11:42 келет. Балыкчыдан саат 17:48 чыгып, Бишкекке 21:50 келет. Билеттин баасы 150 сом, 5 жашка чейинки балдарга бекер. Ал эми 10 жашка чейинкилер үчүн 50% арзандатуу каралган. Люкс вагон үчүн билет баасы 500 сом. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек. Бүгүн 16 июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтө турган футбол оюнуна байланыштуу бир катар көчөлөр убактылуу жабылат. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан кабарлашты. Стадионго жакын көчөлөр Тоголок Молду Чүй проспектисинен Фрунзе көчөсүнө чейин, Фрунзе Тоголок Молдудон Панфиловго чейин саат 16:00дон баштап футболдук беттеш аяктаганга чейин жабылат. Бүгүн Борбордук Азия футбол ассоциациясынын биринчи турниринин алкагында Кыргызстан менен Ирандан курама командасынын оюну өтөт. Футбол оюну учурунда коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого Бишкек милициясынын 2000ден ашык кызматкери тартыларын милициянын басма сөз кызматы билдирди. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Апта соңуна даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Кайрадан жакшы жаңылыктар менен көрүшөлү. Аман туруңуздар.